1889 жылы Окун айында туулган Абдыкадыр Орозбеков агабыз 1824 жылы ушул Кара Кыргыз автоном областынын биринчи аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Бул кишинин эмгеги абдан чоң. Бул кишинин эмне үчүн репрессия болгон дегенде мен так айта алам. Бул киши тайманбас, эр жүрөк, баатыр болгон. Бул киши менен бирге жүргөн өзүнүн Кубатбек Убыкеевдин жазган повестинде анын секретары бир гана Абдыкадыр Орозбеков Сталинге сиз кечигип келдиңиз деп айткан экен. Ошондо Сталин айткан экен, Орто Азияда мына ушул Орто Азияда эмес, башка бүт мамлекеттер ушул биздин СССР маалындагы мамлекеттин ичинен жалаң бир гана ошо Абдыкадыр Орозбеков мага замечание берди. Бул Кыргыздын булбулу деп Абдыкадыр Орозбековдун сунушу боюнча Кыргыз автоном облусун түзүлгөн экен. Бул автоном облустун биринчи аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Кийин 26-жылы Кара Кыргыз атыны жоюп, Орозбектин сунушу боюнча 1926 жылы Кыргыз автоном республикасы болуп жарыяланган. Бул жерде биздин Абдыкадыр Орозбеков агабыздын салымы абдан чоң. Абдыкадыр Орозбеков кыргыз тилинин өзүнчө китеп кылып чыгарууда. Баягы ошол орфография боюнча кыргыз тилине, латын алфавитине кыргыз тилин өткөрүүдө анын ошого кыргыз тилин жетектеген төрагасы болгон. Жана ошондой эле ошол 1824 жылдан 36 жылы Абдыкадыр Орозбековдун сунушу боюнча, ушул кишинин демилгеси боюнча Кыргыз Советтик Социалистик Республикасы болуп өзүнчө мамлекет болду. Биз орус Россия мамлекетинин федерациясынын составында элек биринчи. Бул кишинин баатырдыгы, көлөгөчтү аркылуу, ушундай бир тайманбастык аркылуу биз азыр эгемендүү мамлекетке чыгып турабыз. Эмне үчүн азыр биз эгемендүү болдук? Ушундай Кыргызда чыган баатырлар бардык үчүн. Болуткандай, Орозбековдей. Андан кийин бизден көп булуу инсандар чыкты, партиялык кызматкерлер чыкты. Мана биздин Кадамжайдын борборуна келсеңиздер, бул жерде Абдыкадыр Орозбековдун, Болоткандын, Молдонияздын жана ошондой эле Кыргыздан чыккан биздин мына Пүлгөн айылы илгери бизде Сурмакен колхозу деп аталчу. Ушул сиздер көрүп турган панорамада Сурмакен колхозу болчу. Кийин Ворошилов колхозу болду. Кийин Кадамжай совхозу болду. Кадамжай совхозу жоюлуп, андан кийин комитеттер болду. Мына азыркы күндө азыр биз Кадамжай шаарынын аталып, ошол колхоз совхоздор жоюлуп, эң бир өнүккөн бир ири шаарларга айландык.